5 канал өз көрсөтүүлөрүн улантат. Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтрган Сатиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Кыргызстан Бажы бирлигине кирүүдө колдоо көрсөтүү боюнча Орусиянын түшүнүүсүн тапты. Өкмөт башчысы Жомарт Отурбаев Петербургда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бишкектин башкы планы ачыкталды беле же жокпу? Борбор мэри жашыруун документ интернетте экенине ишендирет. Журналисттер болсо аны таба албай жатышат. Түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүндө Токтогул Сатылгановдун жылы салтанаттуу иш-чара Бишкекте ондогон өлкөдөн келген меймандардын катышуусунда өттү. Педагогикага берилген 20 жыл уникалдуу окутуучу балетмейстер Мария Касымова кош мааракесин белгилөөдө. Парламенттин КСДП фракциясы Кыргызстандын Бажы биримдигине кошулушу боюнча жол карта долбоорун жактырды. Тийиштүү чечим бүгүн фракция отурумунда кабылданды. Өкмөттүн өкүлдөрү бул учурдун талабы деп республиканын бирикмеге кошулуусун колдоп берүүгө чакырышты. Министрлер кабинетиндегилер жаңы базар ачылып, өндүрүш өсүшү башталып, башка дагы оңтойлуу жагдайлар болорун белгилешти. Депутаттар бир катар сунуштарын берип, жана 10 пункттан турган жол картасын кубатташты. Кыргызстан экономикасынын Бажы бирлигинин шарттарына ыңгайлашуу маселеси бүгүн Санкт-Петербургда премьер-министр Жомарт Отурбаев менен Орусия өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары Игорь Шуваловдун жолугушуусунда талкууланды. Өлкөбүздүн өкмөт башчысы күн мурун эле Петербургдагы эл аралык экономикалык форумга катышуу үчүн Орусияга учуп кеткен. Бул туурасында өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Игорь Шувалов менен сүйлөшүүлөр учурунда эки өлкө экономикаларын жакындатуу зарылдыгында жана экономикасы аз өлкөлөргө колдоо көрсөтүү маселелеринде өз ара түшүнүшүү жетишилген. Премьер-министр Жомарт Отурбаев Бажы бирлигине кирүү боюнча жол картасы жакынкы күндөрү ратификацияланат деп ишеним артат. Бул туурасында ал Российская газета басылмасына берген маегинде билдирди. Анын айтымында Евразиялык бирикмеге кирүү маселеси Кыргызстан үчүн маанилүү. Республикабыздын интеграциясы Бажы бирлиги үчүн да, башка мамлекеттер үчүн да ийгиликтүү үлгү болуп калышы керек. Премьер белгилегендей цитата келтирем: "Биз демирге алкагындагы өз жоопкерчилигибизди аңдып түшүнүп турабыз. Бул каттоого укугу жок кадам." Ошондой эле Жомарт Отурбаев Кыргызстандын эч ким шаштырбаганын жана эч ким чечим кабыл алууга түртпөгөнүн белгиледи. Украинада толук масштабдуу жарандык согуш жүрүүдө. Бул туурасында Орусия президенти Владимир Путин билдирди, деп маалымдайт РИА Новости агенттиги. Цитата: "Америкалык жана европалык өнөктөр тарабынан колдоо тапкан мамлекеттик төңкөрүш болду. Андан ары хаос. Биз азыр толук масштабдуу жарандык согушту көрүп жатабыз. Ал ортодо Бириккен Улуттар уюмунун 67-чи башкы ассамблеясынын төрагасы Вук Еремичтин пикиринде. Акыркы кырдаал экинчи дүйнөлүк согуш маалына окшоп кетет." Бул туурасында ал күн мурун Астанадагы дүйнөлүк антикризистик конференцияда билдирди. Экинчи дүйнөлүк дал ушул глобализация процесстеринин натыйжасында башталган деп белгиледи ал. Анан дагы дүйнөлүк коомчулук чукул түрдө буга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун издеши керектигин кошумчалады. Анын ичинде экологиялык да. Еремич суу каптоодон жабыркаган Сербиядагы гуманитардык каатчылыкты айтты. Кытайдын үрүмчүсүнө чабуул жасоого 5тен кем эмес террорист катышкан деп билдирет Global Times Кытайдын англис tilдүү гезити. Маалыматка ылайык тергөөчүлөр алардын өздүгүн тактады. Алардын бардыгы жарылууда курман болушкан. Учурда жардамчылары болгонбу такталууда. Эске салсак, күн мурун Үрүмчү шаарындагы базарлардын биринде жарылуулар катталган. 31 адам теракттын курмандыгы болуп, дагы 94 жараат алган. Унаадагы белгисиздер адамдарга жарылуучу заттарды ыргытып башташкан. Мындан тышкары кол салгандардын бир унаасы жарылып кеткен. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын начальниги Асанбек Ялынкожоевду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн реформалоонун жүрүшү тууралуу маалымат укту. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттин коргоо жөндөмдүүлүгүн чыңдоодо жүргүзүлүп жаткан иштердин маанисин белгиледи. Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасынын кооптуу тилкелерине кошумча милиция отряддары тартылды. Бул туурасында 24 KG агенттигине өкмөттүн аймактагы өкүлү Жеңиш Разаков билдирди. Айтымында чегарага жакын аймактарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Тажикстандын Харогундагы башаламандыктардан соң жана Ооганстандан аскерлердин чыгарылышына байланыштуу мамлекеттик чегара бардык жагынан бекемделүүдө. Жалпысынан Баткен аймагында кырдаал туруктуу деп белгиледи Жеңиш Разаков.
Бишкек шаардык соту Кумтөрдүн жетекчилеринен акча талап кылды деп айыпталып жаткан Эрмек Жунушбаев жана Бактияр Курмановдун жаза мөөнөтүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирүүдө. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Жунушбаев менен Курмановду 7 жылга эркинен ажыраткан. Бирок айыпталуучулардын адвокаты мындай чечимге макул болбой шаардык сотко кайрылган. Шаардык сот ишти кечээ карап айыпталуучулардын жаза мөөнөтүн күчүндө калтырды. Өткөн жылдын 28 августунда интернетте Кумтөр ишканасынын жетекчилигинен акча талап кылып жаткан кадрларды жарыя кылышкан. Анда Сароо айылынын тургундары Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курманов Кумтөр ишканасынын чет элдик өкүлү Дуглас Криерге $3 миллион бербесең, күзүндө кайра элди алып чыгабыз деп айтып жатканы жашыруун тартылып алынгандыгы айтылган. Пара алып жаткан жеринен колониялардын биринин башчысынын милдетин аткаруучу кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык прокуратурага бир аял кайрылып, колония башчысы анын жолдошун издөөгө жарыялайм деп коркутуп 12 000 сом талап кылып жатканын билдирген. Жолдошу болсо буга чейин колония башчысынын макулдугу менен чыгып кеткен. Прокуратура кылмыш ишин козгоду. Башчы милдетин аткаруучу 10 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Тергөө уланууда. Ош шаардык соту Кара Суудагы ажыаткана кырсыгы боюнча 2 адамды 10 жылдан эркинен ажыратты. Мамлекеттик архитектура жана курулуш боюнча көзөмөл инспекциясынын Ош областындагы мурдагы кызматкерлери Сапарбай Атамов жана Хабибулла Алижанов үй мүлкүн конфискациялоо менен камакка алынды. Ажыаткана ээси Муса Апышевдин үстүнөн да кылмыш иши козголгон, бирок Апышев каза болуп калгандыктан ага карата козголгон кылмыш иши жабык турат. Андан сырткары курулуш инспекциясынын ажыатканага талапка жооп бербейт деген чечимин жокко чыгарган Кара Суу райондук сотунун судья да кылмыш иши козголгону кабарланган. Ал боюнча тергөө уланып жатат. Былтыр 3 ноябрда Кара Суу базарындагы даараткананын түбү түшүп кетип 4 адам каза тапкан. Тез жардамдын дарыгерлеринин катышуусундагы мушташ боюнча арыз жабырлануучулардан түшкөн жок. Бул туурасында Бишкек ИИВне шилтеме менен 24 KG агенттиги билдирүүдө. Эске салсам, буга чейин интернетте айдоочу менен дарыгер кийимчен адамдар ортосундагы мушташ тартылган тасма жайылган. Автордун маалыматы боюнча таксинин айдоочусу жеке тез жардамдын дарыгерлери менен согуша кеткен. Шаардык ички иштер башкармалык билдиргендей, окуя өткөн жумада Киев көчөсүндө болгон. Алдын ала божомолдор боюнча медикаменттерди тезинен жеткирүү кызматынын жана таксинин айдоочусу жол талаша кетишкен. Таксисттердин пикиринде тез жардам унаасы жеңил автомобилди кысып баштаган. Араларында пикир келишпестик орун алып, ага улай таксинин айдоочусу медкызматтын унаасынын алдын туруп дарыгерлерге кол көтөргөн. Мушташтын катышуучуларынын кимдигин тасманын начардыгынан жана унаалардын номурларынын көрүнбөгөндүгүнөн улам аныктоо мүмкүн болбой жатат деп белгилейт башкармалык. Ысык-Көл областынын өнүктүрүү боюнча башкы план өкмөттө талкууланды. Документ мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай чарбачылыгы боюнча агенттик тарабынан иштелип чыккан. Анда көбүнчө ден соолукту чыңдоо, туристтик тармакты өнүктүрүү жана экологияны коргоо боюнча багыттар аныкталган. Жалпы жонунан башкы планды ишке ашыруу үчүн 20 миллион сомдон ашуун каражат талап кылынат. Бактыгүл Сталбек кызы теманы улантат. Ысык-Көл облысын өнүктүрүү боюнча документ алгач 2012 жылдан тарта көтөрүлө баштаган. Быйыл анын болгону биринчи баскыч ишке ашырылмай болду. Өзгөчө басыманда эс алуучуларга ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдөн тышкары саламаттыктарына тиешелүү кам көрүүгө жасалды. Эң негизгиси бул иш-чаралар Ысык-Көл облусунун жаратылышына зыян келтирбеши керек. 2013 жылкы кап вложенияга 10 миллион каралып, анын 5,7 миллион освоить этилди эле. Бул недоосвоениядагы ушул жылдын аягында бөлүнүп калган акча бүгүнкү күндө ошо республикалык бюджеттен гана каралган 5,7 миллион освоить этилди. Алдыдагы 5 жыл ичинде Ысык-Көл облусунда аэропорт, темир жол, троллейбус, автобустар жана эл аралык масштабтагы трассалардын курулуусу пландаштырылган. Бирок көз чаптырсак буларды ишке ашыруу мүмкүн эмес. Анткени бир эле аэропортду куруу үчүн бир нече миллион талап кылынат экен. Ал эми темир жол Балыкчы шаарынан башталып, азыр сөз жүзүндө гана айтылып жаткан Кытай-Кыргызстан темир жолуна барып кошулуусу көздөлгөн. Бул боюнча сүйлөшүүлөр Кытай тарапы менен 20 жылга созулду. Демек Ысык-Көлдөгү туристтерге ылайыкташтырылган темир жол үчүн дагы ушунча убакыт талап кылына тургандай. Лучше бы достроить этот аэропорт, довести до... Темир жолдун жана аэропорттун долбоорлорун ишке ашыруу үчүн эбегейсиз каражаттар талап кылынат. Ошондой эле аларды жыл сайын реконструкциялап туруу керек. Андан көрө Тамчы айылындагы аэропортту оңдоп, тиешелүү көлөмдөгү самолеттордун конуусуна ылайыктуу кылсаңар арзан түшпөйбү? Темир жол маселеси дагы токтоп турат. Кытай качан акыркы жоопту берет белгисиз. Ичине реалдуу, чамалыс чак келе турган сунуштарды карайлычы. Өлкөнүн бермети болгон Ысык-Көлдүн санитардык абалдагы акыркы жылдар кескин начарлап кеткен. Анткени буга жылдан жылга биринин үстүнө бири салынып жаткан коттедждер себеп болууда. Жалпы жонунан 140тан ашуун санаторийлер бар болсо, алардын жарымында канализациялык түйүндөр жок.
зонада, плюс еще там... Эң биринчи кезекте ар бир курулуштун планында тазалоочу канализациялык түйүн турушу керек. Жерлерди сатып алышып жеке ишкерлер коттедж, эс алуучу борборлорду, тамактануучу жайларды салып жатышат. А бирок алардан чыккан калдыктар түз эле көлгө барып кошулуп жатпайбы? Ал эмес көлгө жакын айылдарда дагы канализациялык тазалоочу жабдууларды орнотушубуз керек. Анткени алардын көбү көлдөн болгону 50 метр алыс жайгашкан. Ысык-Көл облусунун башкы планын талкуулоодо айрым аткаминерлер өз кызыкчылыктарындагы түртө кетишти. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин автоунаалардын акча төлөп жүрүүлөрү үчүн атайын жолдорду салуу сунушу түштү. Айтымында мындай тажрыйба өнүккөн мамлекеттерде кенен пайдаланылып келет. Ал эми натыйжада жол салуучу компаниялардын кирешелери көбөйүп, ал эми мындан түшүп жаткан мамлекетке болгон салык көбөйөт. Белгилей кетсек, биринчи вице-премьер-министрдин туугандарына таандык Градиент компаниясы өлкөдөгү жолдорду салуу боюнча тендерлердин акыркы жылдары 10дон ашуунун утуп алган. Платные дороги могут быть, потому что... Капчыктуулар үчүн атайын скоростной аталган жолдор салынышы керек. Чет өлкөлөрдө борбордук жолдон тышкары кошумча менчик жолдор дагы бар. Бул эл аралык тажрыйба. Акчасы бар туристтер үчүн баардык ылайыктуу шарттар каралышы керек. Мындан тышкары башкы планда Ысык-Көл облусуна бир нече курорттук санаторийлерди куруу пландаштырылыптыр. Ошондой эле кыш жана жай мезгилдеринде ар кандай спорттук мелдештердин түрлөрүн өткөрүү үчүн атайын жатакана жана спорттук имараттарды куруу сунушу берилди. Документти ишке ашыруу үчүн жалпы жонунан 20 миллион сомдон ашуун каражат талап кылынат экен. Бирок бул сумма быйылкы бюджетке киргизилген эмес. Андыктан каражаттын табылары да азыр арсар. Бактыгүл Салбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Кыргызстандын Борбор калаасынын башкы планы мындан ары купуя сыр эмес. Бул туурасында күн мурун Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында мэр Кубанычбек Кулматов билдирген. Айтымында каланын жалпы планын социалдык түйүндөрдөн табууга мүмкүн. Бирок ошол эле учурда Кулматов документ ачыкка чыгып кеткендиги жаман эмес экендигин кошумчалаган. Ал ортодо мэрдин айткандыгын текшерүүгө шашылган журналисттер жана активисттер баш планды интернеттен таба алышкан жок. Ал эми расмий түрдө документ ушул күнгө чейин сырдуулардын катарынан чыга элек. Демек, катардагы жарандар аны көрө албайт. Эмне себептен муниципалдык чиновниктер аталган документти коомчулукка көрсөтүүдөн качышууда? Жибек Бегалиева жооп издеди. То, что предусматривалось для жителей, для наших домов, теперь уже заставлено, кем попало. Кымындай 7 соткасы үчүн жергиликтүү тургундар бир канча жылдан бери күрөшүп келишет. Территория от Карпинского до нашего дома продана во времена мэра Тюлеева, вице-мэром Филатовым, на которого сейчас заведено уголовное дело. Бир канча соткада жердин жаңы ээлери 14 кабаттуу үйдү курууну пландаштырууда. Жергиликтүү тургундар үчүн мындай коңшулук албетте көңүл жубатарлык эмес. Батирлердин ээлери биригип, мэрияны сотко беришкен. Ал эми Бишкектин башкы планы боюнча бул жер жашыл зона үчүн бөлүнүп берилген. Его невозможно просто достать. Шаардык кеңештин депутаттарынын жардамы менен башкы пландын бир бөлүгүн ала алдым. Албетте аны толук көрө алган жокмун, бирок биздин үйүбүзгө тиешелүү тилкенин картасын ала алдым. 2012 жылдан бери мэрия менен соттошуп келебиз. Бизге каршы чыккандарга бизнесмендер колдоо көрсөтүп, соттун чечимдерин каалашынча өзгөртүп келишет. Сот процесси аягына чыга элек. Аталган жер алигиче камакта. Бирок ага карабастан жолдун аркы бетинде жердин жаңы ээлери курулуш иштерин баштоого даяр экени көрүнөт. Жакын арада Бишкекте башкы планда каралбаган дагы бир имарат тургузулары толук мүмкүн. Ал эми башка жерлердеги курулуштардын мыйзамдуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Бишкектин башкы планы көп жылдан бери жабык. Бир канча жылдан кийин Борбор каланын көрүнүшү кандай өзгөрөөрү жана учурда кандай болуш экендиги чыныгы мамлекеттик сыр. Башкы планды биз бейрасмий жана расмий түрдө дагы издегенбиз. Расмий дегеним тиешелүү органдарга арыз жиберип, ошондой эле өзүбүз интернеттен да карап көргөнбүз. Бизге маалымат берүүдөн баш тарткан органдарды сотко бергенде Бишкек соту жана райондор аралык соту арызыбызды канааттандырган жок. Анткени башкы план мамлекеттик картография кызматы чыгарган тизменин негизинде купуя сыр болуп саналат. Бирок жарандык активисттин айтымында мамлекеттик картография кызматы ал учурда нормативдик укуктук актыларды чыгаруу укугуна ээ болгон эмес. Анын үстүнө аталган акт Юстиция министрлигинде каттоодон өткөн эмес. Я понимаю, почему... Бишкек башкы архитектура башкы планды жарыялабагандыгы, коррупциялык схемаларды ачыкка чыгаруудан качышууда. Анткени көптөгөн жер тилкелер мыйзамсыз сатылып, мыйзамсыз курулуштарга жер бөлүнүп берилүүдө. Эгерде башкы планды баардыгы көрө алса, анда домкомдор, кварталдык же болбосо катардагы жарандар келип, бул жерде жеке объект эмес, бала бакча болушу керек, турбайбы дей алат.
Анда Борбор калаадагы сейил бактардын чек араларын тактоого да мүмкүн болот. Учурда бактар чеги белгисиз болгондуктан улам айрымдары хан сарайлардын шаарчасына айланып кеткен. Ошондой эле башкы пландын жабык болгонуна байланыштуу кафе, соода борбор жана көптөгөн дүкөндөрдүн курулушунун мыйзамсыздыгын тастыктоо оңойго турбайт. Бизнес покупает ту или иную землю. Ишкерлер жер сатып алып, тиешелүү органда долбоорду бекитип курулушту баштайт. Бирок мындай аракеттер көпчүлүк кала тургундарга жакпайт. Ошондуктан курулуштун ордуна балдар үчүн аянтча болуш керек деген кептер башталат. Иретсиз курулуш башталат. Бирок маселе башкы пландын жабык болгону үчүн чыккан жок. Маселе Бишкектин деталдуу пландоосу болбогондугуна байланыштуу. Депутаттын баамында башкы планды жалпы коомчулукка жарыялоо менен мыйзамсыз жер сатуу маселеси чечилбейт. Сагыновдун пикиринде аталган документ болгону шаардын келечектеги макети, айтымында курулуштун нормалары жана каланын так картасы Бишкектин деталдуу пландоосунда камтылышы керек. Бирок мэрия мындай документти дагы деле иштеп чыкпагандыгына байланыштуу. Бишкектин тургундары шаардын түзүлүшүнүн мыйзамдуулугун башкы план боюнча текшерүүгө аргасыз. Бирок документти катардагы жарандар оңой менен көрө алышпайт. Картанын топографиялык өзгөчөлүктөрүнөн улам. При разработке генерального плана города Бишкектин башкы планы иштелип чыгып жатканда 10 миңдик масштабта аткарылган. Ушул себептен улам документ купуя сыр болуп, өкмөт тарабынан тиешелүү токтом кабыл алынган. Планды жалпыга тааныштыруу максатында УКМКга да кайрылганбыз. Бирок бир канча жолу буга уруксаат берилген эмес. Борбор каланын жетекчилиги өзгөчө коммуникациялык схемаларды жарыялабоого кызыктар. Газ, суу, жылуулук түтүктөрүнүн планы коопсуздукту сактоо максатында ачыкка чыгарылбайт. Ошол эле учурда дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ар бир шаардын башкы планы ачыкка чыгарылып келет. Мисалы үчүн Астананын башкы планын акимиаттын сайтынан табууга болот. Москва шаарынын планы бир топ сайттарда жарыяланган. Мындай кадам жарандардын коопсуздугуна зыян келтирбегендей эле көрүнөт. Жубек Бегалиева, Ярослав Калиновский, 5-канал. Ош шаарынын бардык кичи райондорунда электр энергия берүү калыбына келтирилди. Катуу шамалдын кесепетинен 20дан ашуун электр жабдуулар жабыркап, линиялар үзүлгөн. Бирок айрым тилкелерде ремонт иштери дагы деле уланууда. Көгүлтүр оттун жоктугунан улам электрге жүк келүүдө. Эске салсак, түштүк борбордо 39 күндөн бери газ жок. Качан пайда болору дагы деле белгисиз. Шаардыктардын кандай шартта жашап жаткандыгын өз кабарчыбыз Динара Касымова айтып берет. Кабат үйдө жашаган өспүрүмдөр жарым сааттык оюнун отун терүүгө алмаштырышты. Үйдүн айланасындагы кургак отун, куураган чырпыктарды терип, очоктун тегерегине топтошот. Антпесе тамак бышпай же чай кайнабай, курсактары ач калат. 3 күн мурун мындагы аялдар чогулуп бул очокту куруп алышты. Кечинде чогуу тамак бышырып, түштө чай кайнатып ичишет. Бир айдан бери газдын жоктугу анча билинбей атканда, электр жарыгы бат-баттан өчүп, кабат үйдөгү жашоочуларды жүдөтүп бүттү. Бир канча күндөн бери жарык түнкүсүн болуп, күндүзү жок. Эми газ болбогонго жараша светти берип турса, жакшы болот эле. Ар жерден мынтип отундарды терип, эптеп тирлик кылып атабыз. Geçe ошол немеде парламентте сүйлөптүр, свет өчпөйт ат ошто депчи. Свет өчпөйт эмес, өчүп атат, өчпөй атат деп айтышыптыр. Мына коңшуларыбыз кече көрүптү да телевизордон. Азыркы учурда көпчүлүк көп кабаттуу үйдүн короосунан ушундай очок жыйылган отундарды көрүүгө болот. Электр жарыгы кайсы күнү өчүп калат деген ой менен жашаган тургундар аргасыздан камданып алышкан. Дагы жакшы күндүн жылуу болуп турганы. Шахмат болуп. Свет, анан кийин кыш менен ошондой болуп кыйналдык. Эми жаз болду деп сүйүнсөк, жазда эми өчүп атат. Газ өчкөндөн бери свет өчүп атат. Суузам арада 2 күн өчүп калат. Анан вообще жашаш кыйын болуп калды. Каяка өчүп кетишибизди билбей калдык да. Ош шаарына көгүлтүр от качан берилери белгисиз. Белгилүүсү азырынча эч бир майнапсыз сүйлөшүү жүрүп жатканы. Газ жоктугунан шаардыктар электр энергиясына өтүп, алда өзгүлтүккө учурап, кошумча маселелер жаралды. Жер алдындагы эскирген чубалгылар чыңалууну көтөрө албай, керектен чыгып, жарыктын тез-тез өчүүсүнө алып келүүдө. Бул азыркы учурда өзүнүн иштөө кызматын өткөнүнө байланыштуу алмаштырууга муктаж. Авариялык өчкөнүн негизги себептеринин бири ошол кабелдин эскилиги жеткенине байланыштуу. Дагы бир жагынан электр энергиясын чектөөгө катуу шамал таасирин тийгизүүдө. Мындан 2 күн мурунку болгон шамал 20дан ашуун электр жабдууларын бузуп, бир көмөк чордонду иштен чыгарды. Дарактар кулап, бир канча чубалгыларын үзүп кеткен. Дарактар жыгылгандан кийин трансформаторлор күч келип, анын баардыгы өзгүлтүккө учурады. Ошол менен бирге азыркы күндө биз бардык трансформаторлорду ордуна калыбына келтирип, аба чубалгыларын улап, кечиндеги күнгө чейин, кечки караң киргенге чейин бүт баарын устранение кылып жасап бүттүк.
Шамалдын кесепеттери жоюлса деле шаарда электр жарыгы толук берилбейт. Анткени алдыда күзгү кышкы мезгилге даярдык көрүү үчүн оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткан аймактарда электр жарыгы маал менен өчүрүлүп турмакчы. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Өлкө түндүгүндө үшүк жүрүшү күтүлөт деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бүгүн жана эртең Кемин өрөөнүндө Талас, Нарын жана Ысык Көл областынын айрым аймактарында 2 градустан 0-дөн ылдыйга чейинки үшүк жүрөрү күтүлөт. Өлкөбүздүн бардык мектептеринде эртең акыркы коңгуроо кагылат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча жалпысынан быйыл 11 классты 60 миңден ашуун, 9-чуну болсо 92 миңге жакын окуучу аяктайт. Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө мектеп директорлорунун салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү учурундагы балдардын коопсуздугун сактоо боюнча административдик жоопкерчиликтери жогорулатылды. Теманы Нурсулуу Нуркамилова улантат. Учурда мектептерде акыркы коңгуроого даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Кээ бир мектеп окуучулары үчүн эртең унутулгус күндөрдөн. Мектепти аяктап өз алдынча жаңы жашоого кадам ташташат эмеспи. Каримдин да эртеңки акыркы коңгуроого даярдыктары жакшы. Классташтары менен биргеликте кайсыл жакка барып майрамдай тургандыктарында сүйлөшүп коюшкан. Последний звонок, на самом деле... Эртеңки акыркы коңгуроону мен өзүмдүн классташтарым менен өткөрөм. Өзүм анча деле оюн зоокторду жактыра бербейм. Жөн гана классташтар менен бир жерге барып сүйлөшүп олтурсак деген оюбуз бар. Ал эми аттестат алгандан кийин албетте майрамдайбыз да. Директорубуз бирөөлөр менен сүйлөшүп, чогулуп отурушубуз үчүн уруксат алып берди. Каримге окшоп бүтүрүү кечесине даярданган окуучулардын саны миллиондон ашат. Өлкө боюнча жалпысынан быйыл 62.184 бүтүрүүчү мектеп менен кош айтышат. Жалпы республика боюнча эртең 2204 мектепте акыркы коңгуроо кагылып, окуучулар жайкы каникулга тарашат. Бул акыркы коңгуроо миллиондон ашык окуучу катышат. 92 миңден ашык 9 классты бүткөн окуучулар бар. Алар да акыркы коңгуроо кагылат, бирок кээ бири улантышат. Кайрадан 11 класста окугандар, кээ бирлер колледждерге барып окушу мүмкүн. Салтанаттуу иш-чара мектептерде эртең мененки саат 9-да башталат. Ордо калаада бүтүрүүчүлөр үчүн эч кандай деле салтанаттуу кечелер уюштурулган эмес. Анткени билим берүү министрлиги тарабынан акыркы коңгуроого байланыштуу кечелерди өткөрүүгө, бүтүрүүчүлөрдүн түрдүү эс алуучу жайларга барып майрамдашына тыюу салынган. Мындай практика өлкөдө 3 жылдан бери колдонулуп келет. Бул буйрук 2010-жылдан баштап чыккан, ошондон баштап биз ушундай буйрукту чыгарууга мажбур болдук. Себеби акыркы мезгилдерде ушул акыркы коңгуроо салтанатына мыйзамсыз акча чогултуулар да тыюу салынды. Себеби дегенде мыйзамсыз акча чогултуулар болуп, ошол каражатты төлөй албай кээ бир ата-энелер өз окуучулардын өз жанын кыйып, ошондой эле каражатты толук төлөй албай калган учурлар болгондуктан биз ушул мыйзам, бул буйрукка муну киргиздик. Кээ бир мектептерде акыркы коңгуроо аземи кадимки эле оюн зоок кечесине айланат. Ошол учурда мектеп окуучуларын тартипке келтирип, алардын коопсуздугун көзөмөлдөө максатында эртең Ордо калаа мектептеринде 503 милиция кызматкери иштешмекчи. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциянын кызматкерлери жана жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча кызматкерлер да катышкан. Мындан тышкары кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери да өзүнчө буйурма менен камтылып бекитилген ошо мектептерге. Ар бир мектепке 3 тартип сакчы бөлүнгөн. Эртең мененки саат 9-дан тарта мектептерди кайтарышып, окуучулардын тартибин жөнгө салышат. Бирок көпчүлүк учурда ата-энелер өздөрү балдарына боштондук берип койгондуктан тартип бузуулар катталарын тартип сакчы кызматкерлери айтышат. Айрыкча акыркы коңгуроо күнү. Биринчи айтып кетерим, бул деген баягы эле милиция кызматкери менен анын эжелер, агайларга жана мугалим коллективдерине ата-эненин илип койбостон, жоопкерчилигин билбестен бул ата-энелерге да айтып кетерим, балдар менен чогуу болуп, ошол майрамдык боло турган жакшы нерселерге балдар менен чогуу болгону абдан жакшы, бизге да жардам өбөлгө болот да. Андыктан ар бир ата-эне баласынын жоопкерчилигин өз мойнуна алып, бүтүрүү кечелерин мектептерде күндүзү өткөрүү керектиги айтылат. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал.
Тоқтоғұл Сатылғановтың 150 жылдық мааракеси Улуттук филармонияда белгиленүүдө. Демократ акындын юбилейине арналган иш-чарага президенттин атынан катышкан аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев өлкө башчысынын куттуктоосун окуду. Эске салсам, эл аралык Түрксой уюму быйылкы жылды Токтогул Сатылгановдун жылы деп жарыялаган. Эл аралык уюм тарабынан уюштурулган салтанатка чет элдик жана жергиликтүү маданият өкүлдөрү катышууда. Мындай иш-чаралар түрк тилдүү башка мамлекеттерде да уюштурулаары күтүлүүдө. Türk dünyasında gengiri belgilenip жатат. Türk dünyasında быйылкы жыл Токтогул жылы деп жарыяланышы абдан жакшы саамалык. Бул Залкар кыргыз акынынын талантына боордош түрк элдеринин көрсөткөн терең таазими, урматы, бир тууган элдердин madani байланыштарды тереңдетүүгө жасалган колдоого алаарлык аракети. Токтогулдун төкмөлүк, комузчулук өнөрү жалпы адамзаттын көөнөрбөс руханий байлыгына айланышы кокусунан эмес. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Токтогул Сатылгановдун жылына арналган салтанаттуу иш-чаралардын катышуучуларына куттуктоо сөзүн жөнөттү. Көңүлүңүздөрдү куттуктоо текстине барабыз. Демократ акын чоң комузчу Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгы быйыл Кыргызстанда гана эмес, бүткүл түрк дүйнөсүндө кеңири белгиленип жатат. Түрк дүйнөсүндө быйылкы жыл Токтогул жылы деп жарыяланышы абдан жакшы саамалык. Бул Залкар кыргыз акынынын талантына боордош түрк элдеринин көрсөткөн терең таазими, урматы, бир тууган элдердин маданий байланыштарды тереңдетүүгө жасалган колдоого алаарлык аракети. Токтогулдун төкмөлүк, комузчулук өнөрү жалпы адамзаттын көөнөрбөс руханий байлыгына айланышы кокусунан эмес. Атактуу акын чыгармаларында кыргыз элинин кылымдар бою көксөгөн азаттык тууралуу тилегин, арманын, үмүтүн таасын чагылдырган. Токтогулдун акындык талантын, адамдык кайратын Катаал Сибирдин сүргүнү да майтара албады. Тескерисинче, 1917 жылдагы социалисттик революцияны зор кубаныч менен тосуп алып, кыргыз элинин турмушундагы тарыхый бурулушту дүйнөгө жар салып, жаңы заман жарчысы деген атка конду. Токтогул көп кырдуу таланттын ээси, ондогон ырчылар менен комузчуларды тарбиялады, жүздөгөн күүлөрдү, обондуу ырларды жаратып, кыргыз маданиятынын алтын казынасын татыктуу чыгармалар менен толуктады. Түрк дүйнөсүндө Токтогул жылынын белгилениши боордош элдерибиздин маданий байланыштарын чыңдап, кылымдарды карыткан достук мамилебизди тереңдетүүгө өөлгө түзөт деп терең ишенем. Манас эпосы белгилүү кытайлык манасчы Жусуп Мамайдын варианты боюнча басылып чыкты. Манастын 8 урпагынын окуяларын камтыган 18 томдук китептин бет ачары бүгүн улуттук китепканада өттү. Бардыгы болуп 1000 нуска басылган, ар бири 2000 барактан турат. Самалыкты Кытайдын Шинжаң автономиялык областында китептин чыгышына салым кошкон тарых изилдөөчүлөрү да келишкен. Алардын айтымында басылманы даярдоого 4 жылдай эмгек кетти. Мындан сырткары кытайлык манасчынын Эртөштүк, Толтой, Мамаке Шопогоңду кичи эпостор туурасындагы аңыздары өзүнчө басылып чыгарылды. Жусуп Мамай деген аксакалдын Залкар манасчынын ушул Кыргызстан жазуусундагы китеби ошол жактан чыгарылды дагы бул жакка тартуу кылып олтурабыз. 8 урпак боюнча келип атат. Манас, Манастан кийин Семетей, Семетейден кийин Сейтек, Сейтектен кийин Кененим, Кененимден кийин Сейит, Сейиттен кийин Асылбача, Бекбача, андан кийин Сомбилек, Чигитей деп. Бул Кыргызстанда Манастын үчүлтиги деп, Манас, Семетей, Сейтек деп үчөө айтылат дагы, артындагы бешөө унутта калып калган. Бирок мына бул Жусуп Мамай Залкар манасчынын бул китебинде ушул 8 урпак барды камтылган. Күндеми мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. 5-каналдын жалпы жамааты алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөрдүн көңүлдүү жана пайдалуу өтүшүнө тилектеш. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт.
кайнаган шаарда жумуш кычап турганда, муундар ооруп жаныңды койбой оорутса, достордон калып өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.